кылмыштуулук менен зоруктап алат да, кызык такыр каалабаса кантип жашасын аны менен. Илгери мейли салт деп алып качышкан, азыр бирок ал нерсе кылмыштуулукка айланып баратат. Мисалы үчүн айылдарда эле алсаң, кызды жөн эле мынтип малдай эле кылып, төшөк менен оруп, машинага алып салып атат. Алардын бирөөсү да бактылуу болгонун мен көрбөдүм. Баары бирден баласын кармап, үйүнө кайрадан келип атышат. Бактылуу жашап. Идеалдуу үй бүлө болбой калып атабы? Идеалдуу үй бүлө бул жерде жок. Себеби аны кылмыштуулук менен зоруктап алат да, кызык такыр каалабаса кантип жашасын аны менен. Мисалы азыр ушул деле биздин бакыт өргөсүндө күнүгө ушул официалдуу эки адам баш кошот экен. Аны сүйлөшүп 3 жыл жүргөн, сен супер деп жүргөндөр күнүгө 6 адам официалдуу ажырашат экен. Алар кандай? Алар эми өздөрү билишет. Балким алар мурун бири-бирин аябай идеалдуу деп, сен жакшы көргөн адамды бул идеалдуу деп билесиң да, себеби сен аны жакшы көрөсүң да, минус жагын көрбөйсүн. Жакшы көргөнүңүз барбы? Жок. Ал эми мындай айтчада, эгер ошо жакшы көргөн болсо, кандай десем, оюм кетип калды. Мен суроом бар да чоң кызга. Мисалы чоң кыз мындай да, бир идеалдуу кызды ала качып барды да, ошол идеалдуу кыз кетип калабы же кетип калбайбы? Аябай акылдуу кыз да? Билбейм. Ошол кетип калабы, кетип калбайбы? Эгерде юр академияны бүтсө кетип калса керек. Укуктар жакшы билет да. Да, укуктар жакшы билет, ал мыйзамга жол бербейт. Илгери ала качып кеткенде деле жашап кетчү да. Почти ажырашуу болгон эмес. Турабы? Жашап кетишкен. Ошо энелери ошо идеалдуу тарбияланганда аябай жакшы тарбияланган. Мисалы, кызы мен уят кылба, кайра келбе деп катуу тарбияланганда уят болот, келбе деп. Ошо менен уят деп келчү эмес да. Даже күйөө начар болсо да келчү эмес да. Азыркы идеалдуу кызды урдап кетсе, кайтып кетеби же кетпейби ошо? Кетип калат да, жашасы келбейт. Жашап кетет, а? Эгер бири-бирин идеалдуу тутуп, жашап жүрүшүп, бири-бирин жакшы көрүп, кийин турмуш кургандан кийин анын минус жагын көрөт да уже. Нормальный үй бүлөлүк турмуш башталганда ошондо ажырашышы мүмкүн.